Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менчик имаратта болду. Алар буга чейин облустук ички иштер башкармалыгынын медицина кызматы менен бирге отуруп, тар бөлмөлөрдө орун жетишпей иштеп келишкен. Мындан улам министрликтин чечими менен өздүк курамдын иштөөсүнө шарт түзүү максатында социалдык фондго караштуу авариялык абалдагы имаратты толук ремонттон өткөрүп, көчүп киришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү бул имаратты келишимдин негизинде кайтарымсыз жана ижара акысыз өткөрүп алып, демөөрчүлөрдүн жана өздүк курамдын жумушчу күчүнүн жардамы менен оңдошкон. Алдыда унаа токтотуучу жай, кошумча кампа жана имараттын сыртын ремонттоо, үстүн чатырлоо жумуштары жасалат. Андан тышкары жылуулук системасы бул өзүнүн ишинен болот. Ошол жылуулук системасын текшерип көрдүк, иштейт. Болгону ушул жылуулук системасы электр энергиясы менен жылыйт. Бул боюнча да кошумча каражаттарды бөлдүрүп, баарын чечкенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн аракетибиз менен ушул имарат жагын ошол дагы бир жолу басып белгилеп кетким келет. Кыргыз Республикасынын иштер министри милициянын генерал майору Улан Амокановичтин жеке тапшырмасы менен өздүк курамга шарт түзүү максатында аракеттер болду.